12 жаштан баштап бетке кандай кам көрсө болот? Ашыкча майлуу болуп атса кантип бетке жардам берсе болот? Ошол боюнча кийинки маалыматта. 12 жаштан баштап орто эсеп менен 16-17 жашка чейин адамдын организминде чоң өзгөрүүлөргө байланыштуу бети кожасы бузула баштайт. Ушул убакта бетти жакшы карабаса, кыз бала сыгып, бетин бузуп алышы мүмкүн. Ушундай тешикчелер өмүр бою бетинде калып калат. Өзгөчө кыздар үчүн бул көрүнүш аябай капа кылып, өзүн өзү сулуу сезбей жаман абалга алып келет. Эмне үчүн кара чекит безетки чыгат? Ушул куракта беттин териси ашыкча май чыгара баштайт. Ошол май тазаланбай толгон сайын беттеги тешикчелер чоңое берет. Ал жактагы май карарып, кара чекит болуп көрүнөт. Же болбосо май ичинен кирдеп, бактерия кирсе, териге безетки болуп чыгып келет. Медицинада ошону открытый комедон жана закрытый комедон деп айтылат. Открытый комедон бул кара чекит, закрытый комедон бул безетки болуп эсептелинет. Открытый комедонду сыгып тазаласа болот. Алдын ала колуңуздарды жууп жана бетти тазалагандан кийин закрытый комедонду болсо сыгып чыгарса болбойт. Ушул куракта бетти күнүнө 2 жолу тазалап тургандай жана майды иштеп чыгуусун бир аз азайтканга жардам берген наборду сунуштайбыз. N4W териге кам көрүү линиясы 12 жаштан жогорку кыздар жана балдар үчүн атайын иштелип чыккан композицияга кирген компоненттер теринин ден соолугу жана тазалыгы үчүн эффективдүү жана ымырасыз күрөшөт. Цинк PCA пиролидон карбон кислотасынын цинки тузу болуп саналат. Табигый компонент. Ал майдын өндүрүшүн азайтат жана анын безден агып чыгышын жакшыртат. Ошондой эле жаңы клеткалардын кайра жаралуусу процессин жана эскилердин өлүмүн тездетет. Цинк безетки жана безетки менен байланышкан бактериялардын өсүшүнө тоскоол болуп берет. Тери үчүн коопсуз антисептик, нымдуулукту кармап, турууга жөндөмдүү, терини жылмакай жана ийкемдүү кылып берет. Тасманиялык перец жана австралиялык тасманиялык аборигендер үчүн бул өсүмдүк өтө жардам берген. Ошол чөптөн жасалган дары жана кошумча катары салттуу медицинага кеңири колдонуп келишкен. Бул дүйнөдөгү калемпирлердин эң пайдалуу түрү деп эсептелинет. Таң калыштуусу, бирок чыны тасман калемпиринин экстракты тынчтандыруу таасирге ээ, дискомфорт жана күйүү сезимин жок кылат, сезгенүүнү жана теринин кыжырдануусун басат. Набордо эмне бар? Мицеллярдык суу макияжды жок кылат, кирлерди жана майды кетирип, терини жылтыратып, комфорт сезимин берет. Мицеллярдык сууну кебез дискине сүйкөңүз, макияжды жана башка кирлерди акырын тазалап чайкаңыз. Эртең менен кечинде колдонуусу керек. Пенка тазалоочу көбүк гели кирлерди жана майлардан тазалайт, макияжды кетирүүгө ылайыктуу, интенсивдүү нымдап, ыңгайлуулукту тартуулайт. Пенканы жеңил массаж кыймылдары менен нымдуу териге аз өлчөмдөгү гель көбүктү сүйкөңүз, жылуу суу менен жууп салыңыз, күнүгө 2 жолу колдонуңуз. Лосьон кара чекиттерди кетирүүгө жардам берет, тешикчелерди тарылтат жана майдын бөлүнүп чыгышын азайтат. Лосьонду эртең менен жана кечинде кебез менен бетиңизди сүртүңүз, көздүн айланасынан алыс болуңуз. Бул тазалоочу маска акырын эски терини кетирет, тешикчелерди ачат жана теринин кыжырдануусун басат. Маска скраб катары да күнүмдүк тазалоочу үчүн колдонсо болот. Масканы кургак бетке сүйкөп, 5-10 мүнөткө калтырып, анан тегерек кыймылдар менен акырын массаж жасап, суу менен жакшылап чайкаңыз. Жумасына 1-2 жолу сүйкөңүз. Крем беттеги майдын бөлүнүп чыгышын нормалдаштырат. Теринин ашыкча жылтырагын кетирип, бирдей түстө кармайт, терини нымдандырат. Кремди тазаланган териге жука катмар менен сүйкөңүз. Күнүнө 2 жолу колдонсоңуз болот. Мен берген ушул ирет менен эле бетине кам көрсө, бети тазаланып калат. Ушул наборду сиздер 20% скидка менен сатып алсаңыздар болот. Ал үчүн мен менен байланышып, шилтемени басып, менин WhatsApp-ыма өтсөңүздөр болот.